Салам менин бөбөктөрүм, бүгүн мен сиздерге Миновар менен Бүбү атма деген жомокту окуп берем. Илгерки өткөн заманда жан жаныбар аманда бир падыша болуптур. Анын 3 уулу бар экен. Ал балдарына көргөн түшүңөрдү дайыма мага айтып тургула. Мен силерге оюнчуктардын жакшысын алып берем. Аш тойго, зоок кечеге жиберип турам, дептир. Ушундан кийин балдары түш көргөн сайын атасына келип айтып турушту. Атасы убададан кайткан жок. Оюнчуктун сонундарын берип жүрдү. Күндөрдүн биринде эң кенжеси укмуштай жакшы түш көрдү. Бирок муну өлсөм да эч кимге айтпайм, деди өзүнө өзү. Анан туруп алып атасына барды. Келсе эки агасы көргөн түштөрүн айтып бүтүп, оюнчуктарын алып жатышкан экен. Бала кирип барып атасына мындай деди: "Ата, мен бүгүн түш көргөн жокмун." Атасы ачуу бүркө сурады. "Калп айтпа, сен түш көрдүң?" деп баланы кыстай баштады. Акыры бала муну айтты: "Түш көргөнүм чын, ата. Бирок бул айтылбай турган түш. Анткени ата, эч кимге айтпайм деп черт кылдым." Атасы баягыдан ачууланып: "Айтасың, мунун шерттешкичилин кара. Айтасыңбы, жокпу?" деп 3 жолу кайталап сурады. "Сага тигилердикинен да сонун оюнчук берем" деп алдап көрдү эле, ага да болгон жок. Бала өз оюнан кайтпагандан кийин жыгач сандык жасатты. Ага баланы отургузуп, дарыяга салып жиберди. Бала агып кете берди. Дарыянын аягында бир чал сууга кайырмак салып отурган. Бир кезде кайырмакка оор бир нерсе илингендей болду. Балыкчы чал кубанып кетти. Кайырмакты тартты эле, оор экен, тарта албай койду. Ошондо чал алачыкта отурган кемпири менен баласын жардамга чакырып, үчөөлөп жатып тартып алышса сандык экен. Сандыкты ачышса, ичинде ай менен күндөй сулуу бир жаш жигит жатат. Баланы алачыкка алып келип, аздан оокат берип, эс алдырып жөн жай сурашты. Бала болгон окуяны төкпөй, чачпай айтып келип, "Ошентип түшүңдү айтпасаң мына" деп сууга салып жиберди, деди. Ошондо балыкчы чал: "Атаңа айтпаган түшүңдү мага айт, балам. Мен сени өлүмдөн алып калбадымбы?" деди. Бала жооп берди: "Атама айтпаган түштү силерге да, эч кимге да айтпайм. Өзүмө ушундай ант черт кылгам." Ошондо чалдын ачуусу келип, баланын колун керип сабамак болуп жатканда, ошол жердин падышасы келип үстүнөн чыкты. Ал аңуулап жүргөн эле. Тигил окуяны көргөн падыша сурады: "Баланын кандай күнөөсү бар? Уруп сабагандай?" Балыкчы: "Сырын айтпай жатат", деди. Баладан жай сурады. Болгон ишти айтып келип, "Түшүңдү айт" деп кысташат. "Атама айтпаган сырды буларга айтамбы?" деди. "Туура кыласың", деди падыша. "Анан өзүмө жигит кылам", деди да баланы алып үйүнө келди. Күндөрдүн биринде падыша балага муну айтты: "Сени балыкчылар өлтүрөт эле. Мен арачы болуп, аман алып калдым. Көргөн түшүңдү мага айтып берерсиң", деди. "Таксыр, падышам, мени кыйнабаңыз. Мен ал түшүмдү атама да, ажалдан алып калган балыкчы чалга да айтканым жок. Айтпаска ант кылгам. Баш алсаңыз, алыңыз. Бирок түшүмдү айтпайм", деди бала көгөрүп. Падыша бир топко ойлонуп отуруп жана да кайрылды балага. "Болуптур. Ант кылсаң айтпай эле кой. Бирок", деди падыша, "дагы бир сөзүм бар. Акылга салып ойлонуп көр. Мынабу кызымды колукту кылып берейин. Өзүмдүн тактымды да ал. Ошентип түшүңдү мага сат", деди. Бала ойлонуп калды. "Айтса айтпаса, менин көргөн түшүм ушундай эмес беле?" деди да: "Макул, сатамын. Эңди жыйып, мени падыша кылганыңызды жарыя кыл. Ошондон кийин түшүмдү айтып берейин", деди бала. Падыша сөзүндө турду. Элин жыйып мындай деп айтып турду: "Мен бүгүндөн баштап тагымдан түштүм. Тактыны мына бул балага бердим. Кызымды да бердим", деди. Калк макул болду. Падыша той берди. Той тарады. "Кана, жигит, эми түшүңдү айт", деди падыша. Ошондо бала падыша сөзүн мындай баштады: "Ал бөтөнчө бир сонун түш болду. Түшүмдө бир колтугума ай, бир колтугума күн кирип алыптыр. Экөөнү тең курчактап алып тура калсам түшүм экен. Ошондо муну ойлодум: мен көздөгөн максатыма жетет экенмин. Бул түшүмдү атама да, башкаларга да айтпайын деп черт кылдым. Болгону ошол. Ал түшүмдү сизге айттым", деди бала падыша. Ошондо падыша: "Болуптур. Мен убада боюнча ал түштү сатып алдым", деди. Ошентип бири: "Саттым", экинчиси: "Сатып алдым" деп кол алышып кош айтышты. Падыша жолуна түштү. Бала падыша болуп, бийлигин жүргүзө берди. Түш сатып алган падыша бет алган жагына карап каңгып кете берди. Ошентип арадан канча күн, канча түн өткөнүн ким билсин. Күндөрдүн бир күнүндө, түндөрдүн бир түнүндө арып ачып, бетинен сөлү качкан жолоочу кейпинде бир шаарга кирди. Бир көчөгө түшүп келе жатса, бир үйдүн чоң дарбазасынын сыртында ээр токулган эки аргымак байланып турганын көрдү. Аттарга жакындаганда капканын ары жагынан кыздын үнү чыкты. "Келдиңби, жигит?" "Келдим", деди жигит. "Анда мына бул атка мин", деди кыз буйрук кыла. Арыдан бери экөө эки атка миништи. Тизгинди кое беришип, шаардан чыгып кетишти. Экөө бири-бирине үн катышпай келе беришти. Кыз көз алдынан жигитке байкоо салат. Жигиттин атка отурганы, өңү башы катыңкы экендиги, жаш эместиги байкалды. Анан өзүнө өзү акыл салды. Теңирдин бергени ушул болсо эмне кылалы, деген бүтүнгө келди. Анан тигини карап: "Менин көргөн түшүм бул эмес эле. Айлаганча тагдыр ушундай экен.
аны өзгөртүүгө чара жок. Түшүмдө көргөн ишти күтүп, ат токуп даярдап коюп отурганымда сен келдиң. Эмнеси болсо да, мен сеникимин. Алдыга башта бир шаарга барып туралык, деди. Жигит буга ыраазы болуп, жүрөгү кубанычка толуп, атка чыйрак отурду. Экөө шаарга келип, бир үй таап оокат өткөрүп турушту. Күндөрдүн биринде падышанын 2 убазири шаар аралап жүрүштү. Келе жатып, үй алдында турушкан жигит менен кызга көңүл бөлүштү. Экөөнүн тең көзү кызга түштү. Булар кайдан келген? Биздин шаарда жок эле, кой. Муну падышага айталы дешти да, кылчак карап өтүп кетишти. Эртеси эрте падышага жетишти. Урматтуу таксыр, кечээ шаар аралап жүрүп, бир жигит менен кызды көрдүк. Кыздын ай десе аркы, күн десе көркү жок. Сизге ылайык жан экен. Ошол кызды кандай кылсаңыз да сиз алууңуз керек, дешти вазирлер. Сулуу кызды укканда падышанын көңүлү эргиди. Кандай болсо, аны кантип алабыз, деди. Вазирдин бири муну айтты. Анын жарасы жеңил, өмүр бою таба алгыс бир нерсени таап келүүгө жумшаңыз. Падыша ойлонуп отуруп, бар, жигитти чакырып кел, деп бир увазирине буйрук берди. Увазир барып жигитке, сизди падыша чакырып жатат, деди. Жигит ошол замат, жарайт деп увазирди ээрчип падышага келди. Кол коушуруп салам берди. Падыша алик алып, жигиттин жөн жайын сурап болуп, сага арналган буйругум бар. Аны аткарсаң аман каласың, аткарбасаң өз жайыңды табасың, өлүп тынасың. Кандай буйрук экен? Урматтуу падышам, деп сурады жигит. Падыша, биздин шаарыбызда жарык жок. Ошентип шаарды жарык кыла турган каухар таш таап келесиң. Таап келбесең жаныңды бересиң. Убакытты мен өлчөбөйүн, өзүң өлчө, деди. Жигит суранды. Урматтуу таксыр, кулдугум бар. Бүгүнгө уруксат бер, үйгө барып, эртең келейин, анан жооп берейин, деди. Падыша макулдугун берди. Жигит үйүнө келип, каухарды кайдан табам деп көзүнө жаш алып, аялына падышанын буйругун айтты. Капа болбо, анын акылы табылат. Сен падышага барып мындай дегин. Ташты таап келем, ага башымды сайып убада берем. Өтүнүчүм, ташты табууга 20 күн убакыт бер жана мен келгенче үйдөгүлөр керек кылчудай 5 кой, 4 кап ун керек, дегин. Жигит падышага барды. Зайыбы үйрөткөн сөздү айтты. Падыша макул болду. 4 кап ун берип, 5 кой айдатып жиберди. Жигит үйүнө келди. Падыша сураганыбыздын баарын берди. Эми каухарды кайдан табабыз, деди аялына. Ошондо аялы жөн жайды баяндап үйүнө кат жазды. Жигит катты алып барып, аялынын тапшыруусу боюнча энесине бермекчи болуп жолго чыкты. Бир нече күн жол жүрүп шаарга жетип, катты кайненесине берди. Кайненеси катты окуп, кызынын дайынын угуп кубанды. Күйөө баласын бир нече күн конок кылып, каухар таштан 4-тү берип, кайра жөнөдү. Жигит таштарды алып үйүнө келди. Аялына көргөн билгенин айтып берди. Ошондо аялы мындай деди. Болуптур. Эртең бул таштарды падышага алып бар. Бирок падыша мына дагы бир жала жабат. Ташты ары карап, бери карап отуруп, бул мен жоготкон каухар таш экен. Издеп таппай жүрсө, сен уурдап алган экенсиң да, дейт. Башыңды алам деп чыгат. Ошондо сен мындай де. Таксыр падыша, жоголгон ташыңыз бирөө беле, экөө же үчөө беле, же төртөө беле, деп сура. Ошондо падыша, бирөө болчу, дейт. Анда сен, таксыр падыша, анда менде дагы 3 таш бар, деп көрсөт. Ошондон кийин уятын мойнуна алат да сени бошотот. Эртеси жигит аялы менен кош айтышып падышага келди. Тактыда отурган падышага ийилип салам берди. Падыша саламын алып жигитке кайрылды. Жигитим, убада кылган күн да бүттү. Каухарды алып келдиңби, деп сурады. Жигит айтты. Таксыр, сиздин буйругуңуз 2 болбойт да. Айткан каухарыңызды таптым. Мынакей, деп алдына койду. Падыша каухарды колуна алып, ары тоголотуп, бери тоголотуп карады да, жигит, сен нагыз куу, залим жигит экенсиң. Сендейди өмүрү көргөн эмесмин. Бул менин каухарым. Жоготуп таппай жүргөнбүз. Көрсө сен кынтып алган турбайсыңбы? Азыр сенин башыңды алам, деп ордунан тура калып кылычын кынынан сууруп алды. Ошондо жигит, датым бар, таксыр, сабыр кылыңыз, деп таазим кылды. Датың болсо айт, деди падыша. Кулдугум бар, таксыр. Сиздин жоголгон каухар ташыңыз бирөө беле же экөө беле? Мүмкүн 3 же 4 болуп жүрбөсүн, деп сурады жигит. Жок, деди падыша табышмактуу суроого түшүнө бербей, бирөө эле болчу. Ошондо жигит, урматтуу падышам, менде дагы 3 каухар таш бар, деди да чөнтөгүндөгү 3 каухарды көрсөттү. Падыша эмне кыларын билбей кайсактап жигитке айтты. Сенин колу жолуң бош, убада ошондой болчу, деди. Жигит бошонуп, кубанычы койнуна батпай үйүнө келди. Болгон окуяны төкпөй чачпай аялына айтып берди. Ошентип калгы ичинде өздөрүнүн тиричилигин өткөрүп жатышты. Күндөрдүн биринде жигит бош жүргөндөн эригип аялына айтты. Эгер сага макул болсо, тоого барып 10 чакты күн аңуулап келсем дейм. Буга кандай дейсиз? Аялы ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп бул акылга келди. Кой, муну жалгыз тоого жибергеним болбос, андан көрө кызык тамаша көрүп, көңүлүн көтөрүп келсин, деп өз атасынын асемдеп салдырган чарбак багына жибермек болду. Бирок, деди күйөөсүнө аялы, мен сага бир шарт коем, ошону аткарасың. Ал жерде не түркүн оюн зоок,
нечен түркүн кызыктуу жайлары бар. Аларга кирүүгө макулмун. Анан дагы жалаң күмүштөн салынган чоң ак үй бар. Анын алды бак, бактын ичинде тарам-тарам бир таман жолдор бар. Ошол жолдордун бири менен күн батышты карай бассаң, кичинекей кара ташка киз болосуң. Ошол таштын ар тарабынан нечен түркүм кубулган көлмө бар. Суу ичкиң келсе барып ич. Ошол таштын ары жагында ак чыны турат. Анын суусу мөлтүр көк. Ал суудан ичүүчү болбо. Менин сенден суранарым да, койгон шартым да ушул. Күйөөсү аялынын койгон шартына макул болуп жолго чыкты. Нечен күн, нечен түн жол басып, баягы бакка келди. Караса бир ажайып бак, нечен түркүн дарактар, дарак башында миң кубулма сайраган куштар. Жигит бак ичинде тамаша куруп, кызыкка батып, каалагандай көңүл ачып жүрдү. Кумары тарабады. Үйгө кетүүнү самады. Бир күнү бактагы жол менен келе жатып, бир кичинекей ташка жолукту. Ташты карай, сол жагына чыкты. Көк мөлтүр сууну көрдү. Аны көрүп, ичүүгө кумарланды. Анан бир аз ойлонду. Кызык, бардык суудан ичүүгө уруксат берди аялым. Бирок мынау көк мөлтүр суудан ичпе дегени кандай? Мунун кандай касиети бар? Келин же зыяны барбы? Эгер ичүүгө болбосо, муну төгүп таштайын деген ойго келди да, чыныны колуна алды. Бул сууну ичпеске аялыма ант бердим эле. Ичпейин десем, улам бүйүрүмдү кызытып, делебем козголот. Ичким келет. Эгер сени ичпей кетсем, баары бир өмүр бою арманда калам, деп ойлонуп турду да. Тобокел, ичпей өлгөнчө ичип өлөйүн, деп сууну шак чутуп жиберди. Анан эмне болду дебейсиңби? Кулак угуп, көз көрбөгөн иш болду. Сууну ичер замат жигиттин маңдайына жерде жок сулуу кыз туруп калды. Ал, мен көргөн түш мындай эмес эле. Ошентсе да ошол түшүмдүн жылына, ошол күнүнө, ошол саатына дал келдиң. Мен сендикмин. Жараткандын буйругу ушундай, деп кыз жигитти кучактай кетти. Эмне кыларын билбей шашып калды. Ошондо кыз, сөзгө кулак сал, сага бир сыр айтайын, деди да муну айтты. Мен байдын кызы элем, сенин аялыңды жакшы билем, падышанын кызы болчу. Аты Ийгичилик Минавар, менин ысмым Бүбүбатма. Экөөбүз тең сыйкырдын окуусун окудук. Жан кыйбас дос болуп өстүк. Бир күндөрү мен да алда түш көрүп, түшүбүздө бир жигитке ашык болуп калыптырбыз. Эртең менен ал мага келип көргөн түшүн айтты. Менин түшүм да ошондой болуп чыкты. Айырмасы, ошол жигитке менден мурун тигил кыз кошула турган болуп чыкты. Ал эми мен болсом ошол жигитке мына бүгүн кошулмак элем. Ошентип экөөбүз ошол учурду күтүп жүрдүк. Бирок досум ал жигитти менден кызганыптыр да, сыйкыр менен мени дубалап мөлтүр суу кылып салыптыр. Менин түшүм боюнча ал жигитке бүгүн кошулмакмын. Бирок багыма сиз туш келдиңиз. Кудайдын буйругу ушундай экен, деди. Анда жигит, буйрукка каршы тура албайбыз, деди. Анан экөө жигиттин мурунку аялына келишти. Минавар Бүбүбатманы таанып, алдынан чыгып, күнөөмдү кечир. Кудайым экөөбүздү бир адамга кошкон экен. Болуптур. Мен каршы эмесмин, деди. Ошентип жигит эки сулууну алып үйүнө келди. Өз билгениндей жашап жата берди. Арадан бир нече күн, бир нече ай өттү. Күндөрдүн биринде падышанын эки убазири айыл аралап келе жатышып, эки сулуу ээрчиткен жигитти көрүштү. Анан сулууларга көңүл бөлүштү. Көздөрүнө карай албай эстеринен таанышты. Эс алгандан кийин чапкан бойдон падышага барышты. Урматтуу падыша, баягы жигит мурдагыдан да сулуу аял алыптыр. Эки аялдын ортосунда турса, сулуулардын нуру ага түшүп, жигит да өтө келбеттүү көрүнөт экен. Аялдарынын сулуулугу ушундай экен. Биз эстен танып, аттан жыгылып түштүк. Ал сулуулар сизге гана ылайык. Бир айла табыңыз, жигиттин көзүн тазалап, аялдарын өзүңүз алыңыз, дешти убазирлер бөгүлүп чөгүлүп. Бул сөздү укканда падышанын делебеси козголду. Ордунан тура калып жигиттерин чакырды. Ал жигитти тезинен алып келгиле, деп бакырды. Падышанын буйругу эки болбойт. Аттардын соорусуна камчы ойнойт. Жигиттер эшик алдына келишти. Чойлбай падышага жүргүн, чуркагын, дешти. Жигит каршылык кылабы, алдыга түшүп барыш чубады. Падышага келди, ийилип салам берди. Падыша көзүнүн чаарын чыгарып, өңү кубарып, бир иш тапшырам, орундатсаң аман каласың, орундатпасаң тиги дүйнөдөгү чоң атаңа барасың. Таксыр, кандай тапшырмаңыз бар, деп сурады жигит. Атам менен апамдын о дүйнөгө кеткенине көп болду. Жалгыз баласы мен. Сен ошолорго барып, алар бейиште бекен же тозокто бекен билип келесиң. Уккан көргөнүңдү төкпөй чачпай айтып бересиң, деди. Анан канча күндө барып келе турганын сурады. Элге кирин жигит шашып, бүгүн үйгө барып келейин, жоопту эртең берейин, деди. Падыша макул көрдү. Жигит башын көтөрбөй үйүнө кирди. Муну көргөн аялдары, башыңды эмне жерге саласың, эмне болгонун ортого сал, дешти. Кайгырбай турган ишпи? Падыша кайрадан каарына алды. Өлгөн атасы менен энеси бейиште бекен же тозокто бекен барып билгин, деди. Аларга кантип барып, кантип жууп алам, деп күңкүлдөдү. Ошондо эки аялы бирдей мындай дешти. Анын айласы табыла. Сен кайра падышага баргын. Анан мына буларды айткан. Урматтуу падыша, 40 күн убакыт бер. Мен келгенче аялдарым ичип жеп турсун. 40 кой, 40 капмын бердир. Андан башка эки теше чөп чаап, эки жерге үйүп койсун дегин. Алардын айтканындай кылды.
кайрадан падышага барып айта турду. Датым бар, падыша, датың болсо айт, кулак сенде. Таксыр падыша, сөзүмө көңүл бур. Сиздин тапшырманы аткарууга 40 күн жетет. Ошол мезгилдин ичинде үйдөгүлөр ичип жеп турсун 40 кой, 40 кап ун керек. Ошол 40 күн ичинде 2 теше чөп чабылсын, 2 үймө болуп үйүлсүн, келгенде көз көрүп сүйүнсүн, деди жигит. Падыша жигиттин айтканын кылды. Үйүнө 40 кой айдатып 40 кап ун жиберди. Жигит аялдары менен койду союп жеп жашай берди. Арадан 40 күн өттү. Жигиттин падышага бара турган күнү жетти. Анан аялдарына кеңешти. Эртең падышага барам, кандай жооп айтам, деп сурады. Аялдар жигитке акыл үйрөтүштү. Урматтуу падыша, калаадагы элиңизди жыйып, үйүлгөн чөптү тегеректете отургузуңуз. Ошондон кийин мен келип, ошол чөптүн үстүнө чыгам. Ушундан кийин калкын карап турсун. Чөпкө от коюп, мени өрттөп жибериңиз. Оттун табына чыдабай, мени түшүргүлө, деп чебеленип кыйкырамын. Бирок силер жардам кылып, мени түшүрбөгүлө. Ошентип чөптө күйөт. Мен да күйүп кетем да, тиги дүйнөгө барам. Сиздин ата-энеңизди таап, алардан кабар алам. Мен келгенче элди таратпай, багып олтуруңуз, ушул жерден жылбаңыз. Мен күйгөн чөптүн күлү калган жерден чыгам, деген. Сен чөпкө чыгып, от коюлуп түтүн булаганда биз сени түшүрүп алып кетебиз. Анан гүл муздаганда сени гүл менен көмүп коебуз. Анда бир аз жатып, гүлдү сапырып жиберип тура каласың да, падышага барып көргөн билгениңди айтасың, дешти. Жигит бул сөздү туура көрдү. Ошол замат падышанын сарайына карай жөнөдү. Датым бар, датыңды айт, деди падыша. Жигит аялдары үйрөткөн көп сөздөрдү айтты. Падыша кубанып кетип, жигиттерине дароо буйрук берип, элин жыйнатып, үймөк чөптү тегеректете отургузду. Анан жигитти күттү. Жигит эки аялдын ортосунда бетинен нур жанып келе жатты. Муну көргөн падышанын ичи күйдү. Сени деп муштумун түйдү. Эки аял бүгүн меники болот. Байкуш жигит өрттөнүп жок болот, деп ичинен ойлойт. Бир кезде жигит чөптүн үстүнө чыкты. Калк көз албай карап турду. Чөпкө от коюлду. Өрт жалындап күйө баштаганда жигит «Мени куткаргыла» деп чакырык салды. Ачуу үнгө чыдабай жыйылган эл падышадан «Жигитти куткарып калалы, сага айта тургандары болуп жүрбөсүн» дешти. Бирок падыша бул кепти айтты. «Токтогула, жабырабай, ал өзү убада кылган. Оттон куткаргыла, деп жалынсам да тогула деген», деди. Эл эмне десин, падышанын сөзүн эп көрүштү. Ошентип үйгөн чөп өрттөнүп кетти. Жигитти сыйкыр дуба окуп, аялдары куткарып катып алышты. Жигиттин өрттөнүп кеткенин көргөн эл айран таң калышты. Эми анын гүлдүн арасынан кантип чыгаарын күтүштү. Гүл муздаганда аялдар дуба окуп, жигитти гүлгө көмүп салышты. Албетте, муну эл көрбөй калышты. Аз өттүбү, көп өттүбү, ким билсин, бир кезде карала-тарала болуп, гүлдүн астынан жигит чыга келди. Таң калып карап турган падышага салам берди. Анан үнүн бийик чыгарып элге угузамындай деди. «Таксыр падышам, сиздин буйрукту аткарып атаңыз менен энеңиздин көрүнө бардым. Аман эсен бейиште экен. Жегендери өрүк алма жүзүм мейиз экен. Кийгендери торко жибек. Отун алып, от жакпайт экен бизчилеп. Турган жери алтын жапкан ак сарай. Анын кооздугун айта берсе бир далай. О катты ойлошпойт. Жайыл дасторкон. Кааласа күн сайын оюн тамаша, шарап ичишет экен. Биздин көргөн күн курусун. Бири-бирибизди тонойбуз. Тоноп алып болжолойбуз. Өзүбүздүн гана курсагыбызды ойлойбуз. Кедейчиликти ого бетер кемитебиз, чоң сүйлөбө деп демитебиз. Бул турмуш эмес, тиги дүйнөгө барыш керек. Атаңыз менен энеңиз жашарыптыр. Мени көрүп чочуп кетишти. Карып калыпсың. Канча жашка келдиң?» дешти. Бейиштин чүрөктөй кыздары буралып, көздөрү кумар суранып, ичиңе ышкы ойнотот. Ар кандай сезим ойготот, шапар тээп муңду чыгарып, кумарга ышкы сугарып. Бирок алардын бир арманы бар экен. Жалгызыбызды бир көрсөк деп ыйлагандай болсо, жанына эч бир жан тура албайт. Бир келип жытын искетип кетсин деп катуу суранышты. «Кетпегин дешти мени. Өзүм да кетпейин дедим. Бирок убада шертти бузбайын. Сизге жооп берейин деп келдим. Болбосо». Албетте бул айтылган сөзгө падыша уюп калды. Өрттөнгөн киши сүйлөп турса, ынан башка айла барбы? Ошентип калкына кайрылды. «Өзүңөр күбө болдуңар. Өрттөнүп кеткен жигиттин сөзүн уктуңар. Мунун айткандары менин жанымды кейитти. Ата-энем сагынган экен. Улуксаат бергиле, жолго чыгайын. Ата-энем менен учурашып, ал жайды айтып кайра бир жумада келе калайын», деди. Ошондо эл жапырт тура калды. Ичинен бир чече чыгып, «Жолуң ачылсын, бирок баргандан кийин жакшы дүйнөнү көрүп бизди унутуп калба», десе акылсыз падыша. «Андай дебегиле, ишенгиле, 3 күндө келем», деди. Элине убада берди. Калкы ага көндү. 3 күнгө уруксат кылышты. Падыша экинчи үймөк чөптүн үстүнө чыкты. Үймөккө от коюшту. Чөп дуулдап күйгөндө падышанын заманасы курулду. «Мени куткаргыла», деп буйрду. Анан жалынды. Эли куткарууга камынды. Бирок жигит шартты буздурбады. Бир заматта өрттөнүп кетти. Ошондо да кайра тирилип келет деп күтүштү. Бирок ата-энесин көрүүгө кеткен падыша келген жок. Ошондо эл чогулуп калышты. Жаңы падыша көтөрмөк болушту.
Тиги дүйнөнүн кызыгына алданба кайтып келген такыба катар баалап, Миновар менен Бүгү Батманын күйөөсүн такка отургузду. Ал элине тынч, боорукер падыша болуп, оз бийлигин жүргүзө берди.